Кыргызча сүйлөбөйсүңбү, кыргызча сүйлөбөйсүң. Туугандар мына да. Достор, ассаламу алейкум. Бүгүн биз бул экономго чыгуу иштеп баштатабыз деп мындай. Шында эле такси менен кош айтчысыңбы? Бизнес класс менен, элит менен. Элитти тапшырдым. Бүгүн жанарыкта тапшырып, азыр блог тартам, реклама тартам. Таксиге көп убакыт болбой, и рекламадан тапкан акчаң арендага төлөпчү иногда. Таксиде иштебей. 15 000 буга плюс 3 000 бензин, 1000 сом мойка и жеп ичкен менен бир күндүк расход 20 000. 20 000. Ушул кыз неге эле өзүнчө кыйналып, орусча сүйлөй берет, айтып койчу, кыргызча эле сүйлөй берсин дегендер бар да. Ол сен комментарийиңда дагы да. Анан мен өз негизи жашоодо акырын, шашпай сүйлөйм да. Мындай бат-баттан чын сүйлөйм да, шашпай, акырын. Программаны көрүп калдым, мен жигитим мени колдогон эмес. Вот, мен азыр популярный болуп кеттим депчи. Ал кандай чында эле жигитиң бар болчу, колдобой койгонбу? Кетем, если кызыңыз же болбосо аялыңыз бир нерсе баштап же иш кылам десе, эркек кишилерден просто колдоого дейм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса, биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар: пломба, реставрация, металлокерамика, диактинт цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14, +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1 Владимирская 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен дагы бир видео тартабыз. Көрүңүздөр. Бул эконом машинадан ичинде ким деп ойлойсуздар? Бул экономдун ичинде Нурия бизнес класс туугандар. Буюрса бүгүндөн баштап эконом класс деп такшайбыз. Кандай Нурия? Кийиндүү. Кандайсыз? Жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандай? Амансыңбы, жүрөсүңбү? Не бул эконом класс болуп кетти бул жагы? Лучше не спрашивайте, да? Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путевой листтерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путевой листтерди берет. Баса, путевой лист алсаңыз 2%, без путевой лист 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Шында эле такси менен кош айтчысыңбы? Бизнес класс менен, элит менен. Элитти тапшырдым. Бүгүн жанарыкта тапшырып, азыр таксопарк бир болду, ушул машинаны эки жака чыгып турайын деп алдым да. Алдыңга экономду. Эконом. Эң иштейсиңби же болду, бүттү? Пока план туда-сюда болуп атат, Пока азыр план непонятный болуп атат. Неге дегенде блог тартам, реклама тартам. Таксиге көп убакыт болбой, и рекламадан тапкан акчаң арендага төлөпчү иногда. Таксиде иштебей. Примерно мындай болчу машина сенин, да? Жок, о меники, о нарк. Наркындайбы? 223 С класс. Аренда канча эле күнүнө? 15 000. 15 000, а? Ооба. Күнүнө 15 000 аренда бересиң. Жумушка чыгып калсаң жаныңан төлөп бересиң. Ооба. 15 000 буга плюс 3 000 бензин, 1000 сом мойка и жеп ичкен менен бир күндүк расход 20 000. 20 000. Сен, то есть бир күндө 20 000 иштешиң керек? Андан кийин ашканыны өзүнүн. Ашап эле?
эми постоянно иштесең ашат. Иногда ишке чыкпай, сааты аз иштесең, анда чыкпай калат. Чыкпай калат, Ооба. Ошондо сен азыр получается блогерликти дальше кетем атасың? Ооба. Блогерликке көбүрөөк басым жасайын деп атам. Буюрсадыр. Планда болуп атат ошондой. То есть сен ошол убакыт жетишпеген үчүн тапшырдың, а? Да. Өзүңдүн баягы рекламадан тапкан акчалардын бүт баардыгын таксинин арендасына киргизип аткан болчуң да, Барын эмес, но иштеп атам, какой-то процент, бир 40% кирип кетип атты да. Кирип кетип атты, Ооба. Мындан кара, мисалы үчүн канча жылдан бери тартасың мени блогту, Instagram? Блогту 2 жыл болуп калды. 2 жыл болду, да? Ооба. 2 жыл мурда 2023-те. 2023 баштадың, а? 2023 баштаганда реклама жок эле. Реклама жок эле. Өзүңгө өзүң кызыгып, уже азыр как положено рекламалар чыгып, сени багытат. Ооба, рекламалар. Чыгып. Бир айда канча акча таап коесуң рекламадан? Аны неме кылайын? Мындай. Стабильно эмес, Секретная информация. Жок, негизи ушул суроо өзү туура эмес да, бир айда канча табасың деген, себеби бул стабильно эмес да, туурабы? Стабильно эмес, ошол жери минус да. Минус. Кандай минус? Стабильно болбогон үчүн. Но азыр айтып келсек, средний 100 000 болот. Средний 100 000. Чисто рекламадан, Ооба, чисто реклама. Гарант. Гарант. Бирок только Instagram менен чалсың, Instagram, TikTok эки жак. YouTube'ду таштап салдым эле, азыр эми акыркы бир жумадан бери кичине активный болуп баштадым да. Ооба. Видеолор чыгарбай, кече күнү сменамды тарттым. Кудай буюрса деп, Нурия бизнес класс каналынан дагы видеолор чыгып калат. Нурия бизнес класс деген өзгөртөсүңбү? YouTube'да. Жок, название ушул боюнча эле калат. Нурия блогер деп коебуз. Антип неме ушунда давай неме кылалы анда. Кантип өзгөрсө жакшы болот. Уже бул таксиге чыгып калыптыр да, Нурия бизнес класс уже бүттү. Бул өзүнүн оюнда Нурия блогер деп өзгөртөм деген кичине мындай бар экен, бирок силер кантип ойлойсуздар? Эмне деп өзгөрсө болот? Не деп жазып койсо болот? Комментарийге жазбады. Мен отчество Нарынбековна. Нурия Нарынбековна деп деле койсоң болчу экен. Мен чисто мнением лучше бизнес класс деп эле койгоның жакшы. Ооба. Конечно, себептен бүт баардыгы сени ошентип таанып калды да. Жана издегенде дагы минус болуп калат да, алмаштыра берсең адамдар таппай калат. Анан мен өзүм дагы эде мындай за компаниям отурганда дагы сурап калат да сен тууралычы. Сен как-никак тааныйсың. Ушул кыз неге эле өзүнчө кыйналып орусча сүйлөй берет, айтып койчу кыргызча эле сүйлөй берсин дегендер бар да. Ол сенин комментарийиңда дагы да. Анан мен айтам аларга, ал Нурия негизи не только орусча эмес, кыргызча сүйлөсө деле как анес ушинтип секин шашпай сүйлөйт деп түшүндүргөн аракет кылам да. Дано дейт да. Ошол действительно сен өзүң кандай орусчаны чындап эле жакшы билбейсиңби же чындап жакшы билесиңби, өзүң кандай образың, өзүң да бир жооп берип койчу. Мен го билем кандай экендигин. Негизи орусча алып барганын билсе керек адамдар деле, ушуга чейин деле айтып келатам. Мен өзүм негизи жашоодо акырын, шашпай сүйлөйм да. Мындай. Достор, ассаламу алейкум. Бүгүн биз бул экономго чыгып иштеп баштатабыз деп мындай. Бат-баттан чын сүйлөйм да, шашпай, акырын. Бул биринчиси, экинчиси камеранын өзү негизи өзүнүн сүрү болот. Аны сиз деле билесиз. Мисалы үчүн бир видео тартсак 10 кадр болуп кетет, достор, анын видеону өзүңө телефонду алганда, мисалы, ойлоносуң да, эмнени сүйлөсөм экен, эмне кайсыл жерине жакшы жооп айтсам, кандай кылып тартсам, ойлонуп, ошо камерага келгенде загрузкада анык болуп каласың да. Азыр эми более-менее кичине жакшы неме болуп калдым, кадрларды биринчи кадр менен чыгарыпчы, а буга чейин 10 жолу, 15 жолу тартып, анан ойлонуп, тарткан видеоңдагы анан чыгарасың да. Азыр байкап атасыңарбы, бул кыргызча сүйлөсө деле ушундай сүйлөт атат. Шашпастан, как орусча сүйлөгөндө эле кыргызчаны дагы ушинтип сүйлөт атат да. Негизи бул өзүнүн жаратылышынан да, нарагынан да. Жашоодо ушундай да. Подругаларым айтып күлүп атат эле. Башкаларга непривычно болуп атат, типа тааныбаган адамгачы. А биз сени таанып, билип, канча жылдан бери таанышпыз деп, а бизге привычно депчи. Неге дегенде, сен негизи эле ошондой сүйлөйсүң акырын деп.
күлүшүп. ооба. Мына мисалы үчүн өткөндө дагы бир эже менен интервью кылганмын, мен таксист экен да. Мен сага дагы айттым го. Ошол эже айтат, мен ушул Кыргызстанда жүрүп, Нуриянын видеолорун көрүп, Нуриядан мотивация алып, Москвага келип, анан кийин таксиде иштедим. Нурияга чоң рахмат деп айтты да. Ошентип видеосу дагы бар. Ошол сен мотивация берипсиң иштешиңдечи. Нурия молодец, ошол кызды көрүп мен иштедим. Значит, иштесем болот экен депчи. Ошентип сага айткан аялдар бар дагы? Бар, көп. И эркек кишилер дагы келип калат. Кыргызстанда жүрүп көрөт элек дейт, сени көрүп Майбыкта жүрөт экен, ой, сон бизнес класс айдайт экен деп. И какое-то время мечтать этип коет болчук дейт. Биз Москвага барып ошо премиальный тарифте иштесе экен, бизнесте иштесе экен, же башка Майбык айдаса экен деп. Ан айтты, келдим, бизнеске отурдум, экзамен тапшырып бизнеске отурдум деди. И постепенно премьерге отуруптур, и элитке отуруптур. Элитте зикир айдап аттыр. Да? Да, Нурия, сага чоң рахмат, ушу блогтор тартып, айтып берип, бүт досконально түшүндүрүп, неме кылганың үчүн сени көрүп, биз дагы ошо неме сага ыраазычылыгымды билдирем деп. Ошо чоң эле байке экен. Кандайдыр бир демгүч бергенсиң да? Да. Эми кыз бала иштеп атса, мен эркек башым иштеп атам деген да. Аял кишилер ушинтип аткандан кийин, негизи өзүң ушул аял киши таксиде иштегенде кандай көз караштасың? Таксинин жумушу кыйынбы, оңойбу? Негизи таксинин жумушу кыйын. Канча негизи адамдын колунан деле келе бербейт го дейм. Негизинде терпение керек, выносливость. Бул деле ответственность. Барып туруп эртең бирөөнү пассажирди алып кетип атасың, ошол пассажирдин жашоосуна сен ответственный лицосуң да, эми Кудай сактасын, ар кандай моменттер болот, ошого бул деле эми оңой жумуш эмес да. Кыйын, Ооба, кыйын. Ар бир негизи эле оңой жумуштун өзү жок го дейм. Ар бир жумуштун өзүнө жараша бир кыйынчылыктары, башка нерселер бар. Немеде таксиде жүрүп, акыркы жолу качан чай алдың эле, чийби? Канча алдың? Бирде бир интервью кылганыбызда 100 000 алдым деп. Андан кийин алдыңбы ошондосуң да? Акыркы жолу көптөн бери ала электин, акыркысы кече жакында эле 5 000 алдым окшойт. 5 000. Ооба. Канча пассажирдин өзү канча эле эмес? Заказдын акчасы? Стоимость заказ. 2000. 2000ге 5000 берди, Мен, может, аз иштегениме, бирок акыркы моменттерде чай азайып кетти. Билбейм, башкаларда кандай, но именно менде чайбы аябай аз. Мурункуга карагандачы. Сен мурда алып койгонсуң да калганда. Баарын офтон бири алып койгонсуң дейсиң. Стабильно, мисалы үчүн, мына сындырып алдым анда. Стабильно, мисалы үчүн, жумушка чыкканда 12 саат иштешет да көбү. Сен 12 саат иштейсиң ошондой? Мен да 12 саат, 12-14, выходной күндөр 16 сааттан. Эконом айтып кетиши мүмкүн, 16 саат кое бербейт депчи. Негизи тариф элитти, башка премиальный тарифтерди 20 сааттан да кое берет да. Ошону мен сурайын деп, мисалы үчүн заказ күтөсүңөр да силер, туурабы? 1 саат, 2 саат күтүп калсаңар. Кантип эле ушул бизнес класста, элитте, чоң Мерседестерде иштеп жүргөндөр кантип жабылбайт экен деп таң кала берет болсуң да? Ооба. Ошого булар, по-моему, общий стоимостьтан эсептейт окшойт да. Кассаңан зависит этет. Километраждан и кассадан зависит этет. Если аз жүрсөң, иногда прям 1 суткага чейин доступ берип койгон күндөр да болуп калат. 1 сутка болбосо да 22 саат, 20 саат. Да? Ооба. Култабайт. Култабайт. Туугандар, Нурия эми бул өзүнө жаккан жумушту кылтат да. Ушул видео тарткан, Instagramга чыккан, сүйлөгөн өзүнө жагат экен да. Мисалы үчүн, анан ушундагы хейт кылып, жаман көрүп, жазгандарды көрүп алып, кээде мен дагы ичимен наразы болуп калдым да, зачем колдоп койбойлу депчи. Анан бир историяман көрүп калдым, мен жигитим мени колдогон эмес, вот мен азыр популярный болуп кеттим депчи. Ал кандай чында эле жигитиң бар болчу, колдобой койгонбу? Мен Екатеринбургда сүйлөшкөн жигитим бар эле. О 2019 болчу. Уже 6 жыл неме болуп кетти. 2019-2020 сүйлөшүп, блог баштайын дегем да. Ошон таксиге чыккандан баштап, бул жакта блогерлерди көрүп, мен да тарткым келип, ой,
кызыгуу болуп, и ошол моментте экөөбүз аябай ушул теманын айынан урушат болчук. Эмне дегенде биз уже жаз келсе, вот күздө биз үйлөнүшүбүз керек эле да. Ошентип анан экөөбүз урушуп, эми башка темаларда болуп характерлерибиз не сошлись. Сен ошондо мен блогер болом деп айткан белең жигитине. Ал каршы болгон. Ал неме? Эмне? Популярный болгон келип атабы? Иә дейт болчу. Колдогон эмес, Колдогон эмес. Ошону айтып кетет элем, если кызыңыз же болбосо аялыңыз бир нерсе баштап же иш кылам десе, эркек кишилерден просто колдоого дейм. Колдоп ошо башында кичине колдоп мотивация неме болсо, дальше өсүп кетиши оңой экен да. И мен Екатеринбургда уже сүйлөшпөй калып, кийин Москвага көчүп келгенде аны Москвадан баштагам. Сүйлөштү. Жок, блокту. Сүйлөштү. Азыр вот деп эмне кылыптым да кеткен Инстаграм көрүп калдым да. Азыр эми Кудайга шүгүр, ТикТокто 100 000 болуп калды. Ката болчуң, Инстаграмда 70 000 болуп калды, почти 70 000ге карап кетип атам. Узнаваемостька жакшы иштеп койдум. Бүт тааныйт азыр, любой жерде. Эми любой жерде болбосо дагы ошол такси жамааты, таксиде жүргөн коллегалар көбүнчөсү таанып калышат. Ошол туугандар колдоп коюш керек, просто колдош керек да. Мисалы үчүн колдотпойсуңар баягы жарым жалаңач кийген блогерлерди делечи туурабы. Бул эч кандай ичиңе жамандыгы жок. Мисалы үчүн биз деле колдон келишинче баягы реклама алганда дагы, мисалы үчүн лично мен лотера реклама кылбайм, кумар реклама кылбайм. Мен принциптерим да 300 000 берем деген убактар болгон магачы. Лотера бек. Сен просто чыгып листовый алып өзүң кылган алам дегенде да мен көнгөн эмесмин да. Мисалы үчүн вот сен деле ошондой принциптериң бар, нелер реклама кылбайсың? Мен ошо азартный игры реклама кылбайм. Кумардар реклама. Кумарлар лотера? Вообще реклама бир жолу болдум окшойт. Не? Лотерея. Өзүң ойнотконсуңбу? Жок, мен ойнотком. Бир жолу ошол болду. А так документтерди реклама кылбайм. Ошол регистрацияда мен дагы вот бир таанышым регистрация кылса дагы, ишеничтүү болсо дагы мен кылбайм да. Себеп дегенде бул өтө опасный да. Сен лицоңду кыркып туруп башка адам коюп алышы мүмкүн. Ошон үчүн мен дагы кайтарат элем. Мага мисалы үчүн жазгандар бар. Мунул блогерден көрдүм, мунул каналдан көрдүм, мени алдап кетти дегендер бар да. Ошон үчүн советую ушул өтө назик. Жок, опасныйда бул жерде блогерлерге деле кайрылып кетсек болот. Неге дегенде эми вот мен сизге мынча төлөп берем, чыгара бериңиз, эч нерсе болбойт. Ответственный 100% дегенде деле, бирок биз билбейбиз да, может быть, эртең адамдардын регистрациясын жасап туруп базадан чыкпай калышы мүмкүн, же башка нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошонун айынан гайлер алып кетип калат, же болбосо штраф салат, 5 000 берип чыгасың, же 10 000 берип чыгасың. И ошон үчүн ответственный нерсе да. Азыр эң кыйын татаал маселе болуп аткан бул регистрация. Да. Буга чейин деле кылбайт болчумун, азыр деле бир 3-4 адам жазат, эже реклама кылбайлы. Хотя бы регистрация болбосо да берки там башка документтерди. Мен сразу нет деп элем. Өтө туура. Ошол туугандар, каналга жазылыңыздар. Жакшы калып элек жазып коюңуздар, туугандар, хейт боло бербестен. Адамдардын жүрөгүн мен деле ошо силерге окшогон эле адаммын, билбейм эмнеге анчалык жаман көрүшүп эле хейт жазып, кыргызча сүйлөбөйсүңбү, кыргызча сүйлөбөйсүң. Туугандар мына да, Кыргызстанда өтө мындай популярный блогерлер бар да. Өтө качественный алып кетишет да, контентин иногда көрүп калам. Бүт алып барышат, баары жакшы, но кыргызча алып барган үчүн подписчигин карасаң 100 000ден кичине ашыгыраак. 100 000 тегерегинде. А мен активно алып барганыма 1 жыл болду да. Инстаграм, ТикТокту 1 жылда 100 000ден подписчик. Ошону сен орусча сөйлөгөнүң үчүн дейсиңби? Ооба, орусча алып барганым үчүн. Бир эле кыргыздар эмес да сенде, туурабы? Ооба. Башка нацияларда көрөт, өзбек туугандар, тажик туугандар, и Белоруссия, башка жактардан дагы. Казакстандан подписчиктер көп. Казакстанга салам деп коем. Өтө көп неме кылып, ТикТоктон да катталуучулар бар.
Сен максатың ушул бүт көбүрөөк аудитория жыйнаш да, правда? Ооба. Чтобы кыргызча алып барсам, мисалы үчүн максимум 200 000 подписчикке жетиши мүмкүн го дейм. Ошол менен токтойт да. И орусча алып барсаң өтө көп адамга ясно. Орусча кыргызча алып бара бер да. Орусча сүйлөп, кыргызча сүйлөп. Кыйын экен, Кыйын андай, ооба. Сен бир кыргызчада каналаштың эле болуп калды ба? Кыргызча. Убакыт көп кетет экен. Көп да. Туугандар бар болгула, аман болгула. Буюрса эми экономдон көрүп калсаңар Нуяны. Көргөндө сыйноо берип коюңуздар. Көрүшкөнчө. Всем пока.